Саламатсыздарбы, сиздер менен Раймахан Жээнбекова. Жаңы жазылган новичоктор, консультанттар суроо беришет, продукцияңардын суроого өтүп кетиптир деп. Анан мен деген түшүндүрөм. Бирок азыр дагы консультант чыгып сураганынан видео тартып эле түшүндүрүп коеюн деп чечтим. Мисалы, ал деген башка фирмаларда мына түбүндө до деген срок годностин көрсөтүп коет. Ошон үчүн көп адашышат. Фаберликте мына түбүгүндө чыккан датасын көрсөтөт. Мисалы, азыркы мына кремди сиздерге жакын кылып көрсөтөм. Көрүнбөй жатат, видеого көрүнбөй жатат. Бул дезодоранттын мисалы чыккан датасы 07-18 деп турат. Сиздерге көрүнүп атабы? Ал эми ылдыйраак окусак, срок годности 18 месяцев дейт. 18 месяцев деген бул 1,5 жыл. Значит, 18ге 2018 жылга июлда чыккан болсо, 6 ай болсо, дагы 2019 жыл толук иштетсек болот. Эми мына дезодорантка келебиз. Азыркы консультантым дезодорант боюнча суроо берди. Менин клиенттерим айнып жатышат, суроого өтүп кетиптир октябрда деп. Азыр болсо уже декабрь башталды деп. Мына 26 октябрь 2018 бул чыккан күнү. Фаберликте дезодоранттар тез өтөт, жакшы өтөт. Ошон үчүн буларды биз даже автозаказ менен Москвадан алдыртабыз. Ал эми мына жерде ылдыйда көрүнбөй жатат сиздерге. Кантип оңдосом болот, көрсөтсөм. Окусаңыздар болот, колуңуздардагы дезодорантта мына жерде срок годности 24 ай деп жазылган, 24 месяц деп. 24 ай дегени бул 2 жылды билдирет. 2018 чыккан болсо октябрдан. Октябрь 19 1 жыл, октябрь 20 жыл бул 2 жыл болот срогу. Ошондой эле гелдер, гель для душ, гель для бритья деген тоже февраль 2018 чыгыптыр. Срогу 24 ай. Бул кол кремдин срогу мына. Азыр бул мына новинка. Сиздер ала элексиздер. Мен как директор болгончо мына новинка болуп келди. Жаңы чыккан продукция. Бунун срогу деген сиздерге көрүнбөй жатат, мага көрүнүп атат. Октябрь 2018. Срок годности 18 ай. 1,5 жыл. Ошондой эле мына идишчүүчү мына жерде жазылып турат. Вот, тунук көрүнүп атат. 13.08.2018. Бул чыккан күнү августта чыгыптыр. Срок годности. Срок годности кайсы жерден тапсам? Так, вот. Срок годности 24 месяца. 2 жыл экен. 18ге 2 жылды кошобуз, 19-20 жылга чейин жарактуу. Фаберликтин продукциясы спросто. 2000 бул даже 2 жыл турбайт. Бул азыр кошунам келип идишчүүчү сурайт. Ушуну предлагать этем. Азыр сезон башталды. Ушул кол кремим менде деле бул жатпайт, даже 1 ай 2 ай жатпайт. Тез алып турушат. Жидкое мыло деле срокторун көрсөңүздөр болот. Эмнеден адашышат? Бул башка фирмаларда түбүгүндө до деп чыгарып коет. Эксп деп срок годности чыгарып коет. Бул жерде чыккан датасын көрсөтөт. Срок годности смотри на тюбики деп коет. И срок годности ушул жерден көрүшөт. Ошон үчүн көп адашышат дагы силердин продукцияңардын срогу өтүп кетиптир деп. Ошол, көрүшкөнчө.